Ушул тапта сел саяктардын түнөгүндөгү бул жайдын жытына 1 мүнөт дагы туруу мүмкүн эмес. Бирок бул баш панек Оштогу көчөдө кароосуз калгандар үчүн жалгыз жан калкалоочу жай болууда. Жашы 50гө чукулдап калган бул мырза 3 айдан бери ушул жайда күн кечирет. Үй бүлөсү таштап кеткендиктен ичимдикке берилип, тагдырдын сыноосунан сел саяктардын катарына кошулуп калган. Ошондорду алышкысын, жакшы немелерди алып келсин, бизде өкмөт жардам берет. Министрлерден жардам берет. Кийин өчүп калса алып келет. Өткөндө уктум, айтты олар. Ото кереги ото көрбөй тоңуп калыптыр. Ошону көрүп атабыз. Сел саяктарга шаар четинен түнөк үйдү Мусада коомдук фонду уюштурган. Бул жайга түнөө үчүн күн сайын 20га чукул сел саяк баш багат. Бирок мында 15 гана орун бар. Фонддун жетекчиси орун аз болгондуктан сел саяктар аргасыз бир орунга 2ден жатып түнөп жатышууда дейт. Аларга бир маал ысык тамак берилет. Тамак аш үчүн жергиликтүү бийлик 60 000 сом бөлүп берген. Бирок бул каражат 100дөн ашуун көчөдө калган адамдар үчүн жетпей тургандыгын билдиришет. Быйыл келгенибиз 100дөн ашты. Келгенде анан берде баягы үй жоктор постоянно жашагандар бар. Анан кийин кээ бирлери үйү барлар деле ичкилик ичип, мас болуп, көчөдө жатып калгандарды алып келишет. Алып келип берден соолугуп, анан кийин кетишет алар. Булардын 90дон ашык пайызы ичкиликтин айланышында көчөдө калышкан. Анан азыр жашоо кыйын болуп атат, жумуш жок болуп атат, баягы ички миграция көбөйүп атат. Берде балдар айылдан келген балдар бар. Бишкектен келген мына жигитибиз бар, кетип кете албай жүрүшкөн, документтери жок. Анан документтердин немеге кылганга жардам беребиз кээ биркилерин. Анан кийин баягы ичкилик ичкендерге бизде реабилитационный бөлүмүбүз бар. Ким кааласа ошо ичкиликтен кутулганга жардам беребиз. Ал дарысыз мындай сабак өтүп, өзү жетип неме ичкиликтен кутулам дегендер, чыгып кеткендер болот. Мусада коомдук фонду бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен ичкиликке берилген жарандарды дарылоо үчүн калыбына келтирүү борборун ачкан. Бирок бул жайга сел саяктардын баары эле кабыл алына бербейт. Шаар бийлиги үй жайы жоктор үчүн бөлүнгөн 60 000 сом биринчи этапка гана каражат катары берилди дейт. Жергиликтүү бийлик 2022-2025 жылдарга социалдык заказ программасын иштеп чыккан. Ал программанын негизинде дагы 300 000 сом бөлүү каралууда. Мусада коомдук фондуна азыркы учурда келип аткан адамдардын баардыгына, мисалы, эгерде дени сак болсо, дени сак оорубаган адам болсо, ал жерге жаткырылып атат, бир маал тамагы берилип атат. Андан сырткары, эгерде баягы көчөдө калып, бир жери сынып, же болбосо ооруп калган сел саяктар боло турган болсо, биз аларды биринчи жардам көрсөтүү максатында биз ооруканаларга жөнөтүп атабыз. Мисалы, кечээ эле белгисиз жаран, кайерден келген белгисиз, ошо буттары мурун сынган экен, бирок азыр сууктан жабыркап алып келген экен, Мусадан каралган жок. Себеби ал жерде медициналык борбор эмес, андай кызматтарды көрсөтө албайт. Биз азыр убактылуу немеге жайгаштырдык, ооруканага. Кышында сел саяктардын сууктан тоңуп калып каза болгон 2 учуру катталган. Мындан улам шаардагы активисттер баары бир аталышындагы акция баштап, ызгардуу суукта кароосуз калган сел саяктарга ысык тамак алып берүү салтын улантышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.